Бул Борбордогу көп кабаттуу имараттардын бири. Анын ичинен 554 чарчы метр өткөн аптада жок кылынган Кримтөбөл Камчы Көлбаевге таандык экенин УКМК маалымдады. Анын баасы $800,000 түзөт. Бул Кримтөбөлдүн байлыгынын чети гана. Атайын кызмат анын $1 миллиард барабар мүлкү камакка алынганын кабарлады. Көлбаевке тиешелүү мүлктөрдүн катарында эс алуу борборлору, хан сарайлар, жер тилкелери жана кафе ресторандар бар. Анын ичинен Чолпон атадагы Каганат эс алуу борбору, Каройдогу Барс спорттук ден соолукту чыңдоо комплекси, $30 миллион түзгөн Ак Марал эс алуу борбору баштаган 850дөн ашык кыймылсыз мүлк Кримтөбөлгө таандык экенин атайын кызмат жарыялады. Ал эми бул унаалардагы Кримтөбөлгө таандык болгон 60тан ашык кымбат машиналардын арасында сооттолгондору да аз эмес. Мисалы, Mercedes-Benz Maybach машинасынын базар баасы $600,000 чапчыйт. Көлбаевдин Крим чөйрөдөгү позициясы күчөгөн сайын анын байлыгы да артып турган. Көлбаевдин мүлкүнүн бир бөлүгү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарылып жана таза иштеген ишкерлерден тартып алынган. Алар тиешелүү мамлекеттик органдарга жана жабыркаган адамдарга кайтарылат. $1 миллиард мүлк Кримтөбөлдүн байлыгынын бир бөлүгү гана болушу мүмкүн. Бул издөө иштеринин алгачкы эле жыйынтыгы. Алдыда өлкө ичинде да Россия, Казакстан, Грузия, Түркия, Дубай жана Японияда да издөө иштери улантылат. Ал ортодо Кримтөбөл опузалап жана рейдерлик жол менен басып алган мүлктөрдү мыйзамдаштырууга катышкан кылмыштуу топтун 40тан ашык мүчөсү кармалды. Алардын бири Талас шаарындагы кароочу, орусча айтканда смотрящий болгон Тайсан колго түштү. Ал унаа мектептин мугалиминен $70,000 талап кылып, анын жарымын алып жатканда кармалган. Мындан ары Крим дүйнөнүн таасири жоюлат. Криминалдын таасири астында калып, анын достугуна жана колдоосуна умтулган көрүнүшкө аеосуз күрөш уланат. Мүлкүн алдырып койгондор, акча берүүгө мажбур болгондор аныкталып жатканын УКМК кабарлады. Мындан ары опузалап акча талап кылгандар да, караларды каржылагандар да жоопкерчиликке тартылат. Урматтуу кыргызстандыктар, бизнесмендер, чет өлкөлүк инвесторлор, ресторандардын, базарлардын ээлери, базарларда отурган жарандар баарыңарга кайрылабыз. Кимде-ким кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрүнө акча берип жүргөн болсо, мындан ары токтоткула. Эгер дагы деле каржылоону уланта турган болсоңор, силер да жооп берип каласыңар. Криминалдар буга чейин көптөгөн бизнестерден, бизнесмендерден, керек болсо инвесторлордон акча алып жүргөндөрү, бирөөлөрдүн мүлктөрүн тартып алгандары аныкталып жатат. Кимде-ким буга чейин жабыркаган болсоңор, УКМКга кайрылгыла. Эми баарыңарга эскертебиз. Мындан ары Крим чөйрөсүнө бергендерди да, Крим чөйрөсү деп барып кимдир бирөөлөрдү коркутуп акча алгандарды да жазалайбыз. Мындан ары Кыргызстанда Крим чөйрөсү, Крим кассасы деген болбойт. На сегодняшний день я отказываюсь от воровских идей. Ал арада каралардын катарында жүргөн бир топ жаран макамдан баш тартып, видео кайрылуу жасап жатат. Сакал деген ат менен таанымал Улан Токтосунов мыйзамдагы ууру макамынан баш тартканын белгиледи. Аны улай Женго Кайман аты менен белгилүү Кадыр Досонов уюшкан кылмыштуу топтон кеткенин жарыялады. Узун Улан деген ат менен белгилүү Улан Барчакеев мыйзамга баш ийүүгө чакырды. Всех не нарушает закон Кыргызской Республики. В свою очередь подтверждаю, что не имею никакого авторитета и статуса в преступном мире. Уюшкан кылмыштуулукка каршы элдешкиз күрөш уланат. Өлкөдө мыйзам үстөмдүк кылып, ишкерлер каралардын каарынан, таасиринен корголот. Соңку 9 айда Ички иштер министрлигине 9 ишкер кайрылып, кылмыштуу топтор акча талап кылганын билдирген. ИИМдин кылмыш иликтөө башкармалыгы тарабынан ишкерлерге жана башка жарандарга карата жасаган кылмыштар үчүн уюшкан кылмыштуулуктун 14 субъектиси кармалышып, алар 9 кылмыш жасагандыгы үчүн айыпталууда. Милицияга 9 ишкер жана башка жарандар кайрылып, алардан уюшкан кылмыштуулуктун субъектилери тарабынан коркутуулар, опузалап акча талап кылып жаткандыгын билдиришкен. Бул ар бир факт боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүп, кылмышка шектүүлөрдүн бардыгы кармалышып, жоопко тартылып жатышат. Ишкерлерди коркутуп, акча алган учурлар арбын экенин эксперттер белгилейт. Каралардын кесепетинен айрым долбоорлор ишке ашпай, инвесторлордун келишине тоскоолдуктар болгонун УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков билдирди. Кыргыз мамлекетине уюшулган кылмыштуу топтордун абдан бир тескери таасири абдан көп болгон. Ошол эле инвесторлордун келишине, ошол эле эл аралык деңгээлде ар кандай проекттердин иштешине, ошону менен бирге биздин ички өзүбүздүн бизнес структуранын өсүшүнө, өнүгүшүнө дагы абдан тоскоолдук болуп келген.
Бүгүнкү болуп аткан укук коргоо органдарынын өзгөчө улуттук коопсуздук кызматынын жасаган иш аракеттери бул абдан баалуу болуп эсептелет. Бирок бул башталышы. Уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөштү абдан көбөйтүш керек, чыңдатыш керек. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш үзгүлтүксүз жүргүзүлүшү керектигин эксперттер белгилейт. Атайын кызмат өлкөдө жаңы кылмыштуу топтор пайда болсо, мыйзамдардын чегинде алардын жетекчилерин жок кылууга чейинки катаал чаралар көрүлөрүн белгиледи. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев кылмыш дүйнөсү менен күрөштү кубаттайт. Өлкөдө криминал эмес, укук, мыйзам үстөмдүк кылышы керектигин белгилейт. Ал үчүн эрк да, күч да жетиштүү. Эң жогорку бийликте отургандар ушу канча жылдан бери өзүлөрүнүн кызыкчылыгын жогору коюп, анан кийин сөз жүзүндө гана ушу кылмышкерлер менен күрөшүп атабыз деп келишти. Мына мен укук коргоо органынын кызматкери айта алам. Бизде деле ушундай болгон информацияларды Ак үйгө да, Көк үйгө жөнөтүп турганбыз. Ал жактагылар деле билген. Бирок ушундай азыркыдай чечкиндүү бара алган эмес да. Криминалсыз укуктук мамлекетте биз жашоого акылуубуз, ушуга биз барабыз. Аёосуз күрөш уюшкан кылмыштуу топтор жок болгончо улантылып, анын жыйынтыгы коомчулукка маалымдалып турат. Кылмыш дүйнөсү менен күрөш, каралардын көзүн тазалоо бир күндүк иш эмес. Бул убакытты талап кылаарын коомдук ишмер Эдил Марлис уулу билдирди. Бул баягы бир күндүк иш эмес. 2 жыл болуп калды. 2 жылдан ашып калды иштеп аткандарына. Бул жерде келип эле база калып эле баарын жоготуу иш деген нерсе жок. Укуктук мамлекетте жашагандан кийин баары укук чегинде болуш керек. Ошон үчүн ошого жараша далилдери топтолуп, бүт баарын күнөөлөрү аныкталгандан кийин, анан кийин мойнуна коюлуп, баягы убактысы ошон үчүн узап кетет да бул нерсени. Ооба, күрөш жүрүп атат, катуу жүрүп атат. Эми баягы биз акыркы маалын көрүп, мындай маалыматка тарап кеткен маалын көрүп, ошого баа берип атабыз. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү жасаган ишине жараша жоопкерчиликке тартылышы керектигин адистер белгилейт. Ушул жылдын 9 айында эле адам өлтүрүү, денеге оор залал келтирүү, каракчылык, тоноо, опузалап акча талап кылуу, уурдоо жана башка кылмыштар менен уюшкан кылмыштуу топтун 147 субъектиси кармалган. Жазгүл Сейдахматова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.